Алайдын Көлдүк айылында алгачкы жолу муниципалдык эс алуучу борбор ачылды. Анда түшкөн каражат толугу менен жергиликтүү казынага топтолуп кайра эле элге жумшалат. Туристтик жайда келечекте асма жолдордун курулушу жана көлдө кайыктын жүрүшү пландалган. Комплексте 70 чукул элеттиктер жумуш орну менен камсыз болот. Бул жерде боз үйлөр ушу башталышы ушу бүт мындай бош жерге башталган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары эл колдоп ушул мына жумуштар жүрүп 5 айдын ичинде бүттүк. Келечекте мына иштери бүт ушундай болот. Көлгө мына быйыл Кудай бурса ушул кайыктарды пландап атабыз да. Кайыктарды аракет кылып алып келишке пландап атабыз. Ошондой эле ушул көл келечеги бир шаарлардын мекени болуп калсын деп тилеп атабыз. Бир көлүбүз кичинекей көл. Үстүдө Курт көлдө 3 көл бар. Буга бардык жайдын күндө келип турса, дең главный сервис чакырса, дагы көбөйөт деп ишенебиз да. Чоң Көлдүк деп аталган муниципалдык эс алуучу жай Ош облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып 3 миллион 800 миң сомго бүткөн. Боз үй тибиндеги 5 заманбап конок үйлөрү курулуп, туристтерди тейлөөгө шарт түзүлгөн. Бул сыяктуу эс алуучу жайлар райондун 14 айыл өкмөтүндө курулушу жүрүп жатат. Тоолуу райондун эли негизинен мал чарбачылык менен гана алектенгендиктен туризм кошумча кирешенин жалгыз жолу. Биз мына быйыл Сарой деген Гүлчай айыл өкмөтүндөгү жана Раян жана башкаларды билсеңиздер керек, ошо туристский базалар бар. Ошол жерде былтыр биз өзүбүздүн эзебизден техника менен жанакы жолун оңдоп, Арис аркылуу азыр свет барды, ошол жерге свет барып атат азыр. Биз алардын анализин алсак, ошол жерде мына былтыр 4 миңге жакын келсе, быйыл 22 миң киши келиптир ошол жергечи. Ушул жанакындай туристтик базаларга бара турган жолдорду мамлекеттин карамына алуу деп, азыр бул эми сиздер туура байкадыңыздар. Ушул айыл өкмөттүн балансындагы жол, ошон үчүн баягы техника жок, шарттар жок. Биз ушул 9 километр жолду ошо Министерство транспорттун балансына өткөзүү боюнча кайрылуулар жасап, Кабминден дагы ушундай тапшырмалар бар. Аны өткөзүп койсок, мынакей дорожниктер ошо жолун жакшыртып, техникасы менен ар дайым ушу жолду көзөмөлдөп турса. Туристтердин агымын көбөйтүү үчүн инфратүзүмдү жакшыртуу негизги талап. Анткени айрым жаратылышы кооз аймактарга баруу үчүн ички жолдор, даараткана көйгөйү дале курч бойдон. Инфраструктураларга мындай жакшы көңүл бурулса, биз Кыргызстан ушу табиятыбыз менен, кооз жаратылышыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Ошо бүт дүйнөнү ушул чакыра турган, ошо туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек да. Мына жыл сайын райондордун ичиндеги 3 километрден жолдор оңолуп атпайбы? Ушулар бүтүп калса, мына биз дагы жогорку кеңеште айтып атабыз. Айыл өкмөттөр арасындагы айрыкча ушундай киреше алып келе турган, туристтер келе турган жайларды биз мамлекет тарабынан ошолордун инфраструктурасына электр энергияны тартып бергенге мына карагыла, бул жерде электр энергия жетишсиз болуп атат. Ошол эле мезгилде ушул жолдоруна дагы бул келечекте жолдор көңүлдөрү бурушубуз керек. Белгилей кетсек, Алай районуна бул мезгилге чейин эле чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйүп, тейлөө кыйла жакшыра баштаган. Соңку жылдары өзгөчө ички туристтердин да саны өскөн. Табияты кооз жерлерде атайын эс алуучу борборлордун ачылышы дагы да саякатчылардын агымын көбөйтүп, аймактын экономика